Улантабыз урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин катарга кошулган жаңыда кошулуп жаткан телекөрүүчүлөр болсо кутмандтарыңыздар менен дейли. Ал эми биздин студиябызда өнөрлүү, таланттуу кыргыздын бир ушундай колунан көрү төгүлгөн кыздарыбыз келип олтурат. Алар менен тааныштыралы. Азиза Бекмуратова жана Гүлжамал Атакулова. Кандайсыңар? Саламатсыздарбы? Кош келиңер. Рахмат чоң. Манайыңыздар кандай? Жакшы, эң жакшы. Абдан сонун. Бул өзүңүздөр көрүп турган столдо турган сүрөттөр кадимки мыктан, баарыбыз колдонуп жүргөн мыктан жасалган жип менен ушул кыздардын эмгеги десек болот, кыздардын колуна таандык эмгек. Айтсаңар, бул жерде New TV деп жазылып турат. Биздин логотип. Ооба. Атайын жасап, эфирге даярданып, жасап келиңиздер, канча убакыт кетти? Негизи эле бир картинаны жаратыш үчүн канча убакыт керектелет? Именно дал ушул картинаны жаратыш үчүн бизге 3 саат кетти. 3 саат. Жазуучу үчүн. Абдан сонун. Бул жерде мыктар кагылып, катарынан баягы биз курулушка иштеп жүргөн эле майда мыктар кагылган экен, анан калганы болсо баягы жиптер менен эле кооздолот экен. Бул өнөргө кантип келип калдыңар? Кантип жасап баштап калдыңар? Кантип мыкты колуңарга алып калдыңар? Негизи бизде Максат деген агайыбыз бар. Ошол агайыбыз айтат, ар дайым идеянын үстүндө, ар дайым тырышуу, баягы кыймылдоонун үстүндө жүргүлө депчи. Анан кийин бир кыймылдаш керек болду. Анан экөөбүз эмне кылабыз деп отуруп, анан көптөгөн идея келди бизге. Анан биз интернетти ачсак эле ар кандай эле сүрөттөр чыкты, ар кандай эле кийиздердин кездемелери чыкты. Анан бизге атайын ушулар жакты, атайын өзү оригиналдуу, анан креативдүү экен. Ошону кылып, ошол эле секундада, ошол эле немеде магазинге барып, керектүү куралдарды алып кылып баштадык. Канча убакыт болду баштаганыңарга? Баштаганыбызга 2 жумадай болду. 2 жума аз эле убакыт болгон турбайбы? Демек, келечекте буйрутма алып, иштейин деген ойлор бар. Буйрутмалар келе баштады? Келе баштады. Бизге жакшы рекламщиктер болуп атат. Негизи бир нерсени баштоодо мындай бир максат менен башталат да. Сиздер чынын айткылачы, эмне максат менен баштадыңыздар? Максат чынын айтканда идея деп атпайбы? Жаңы идея. Идея. Анан бирок бир максат менен иш башталат да. Каражат табыш. Бир жагынан каражат таба туура айтасыздар. Каражат таба болушу мүмкүн, бирок өзүбүздү бош койбой эле жатып. Экинчи жактан өзүнүзү өнүктүрүү. Өзүңөргө жагат бул нерсени жасоо. Албетте жагат. Жакты. Абдан жакшы. Анан дагы башка кандай түрлөрүн жасап атасыздар? Дагы идеялар кошулуп атабы күндөн-күндө? Албетте идеялар көп. Бизде буюрса азыр кийизден абдан сонун биз галстук жана ошондой эле бантик кылган деп атабыз. Атайын өзгөчө кыргыздын орнаментин салып, ар кандай кийиздер менен, ар кандай жиптер менен да көптөгөн проекттер кылабыз. Бул жакшы идея экен. Кийизден галстук жасаганчы? Ооба, кадимки мен алмакмын да, мисалычы кыргыздын кийизинен жасалган галстук өзгөчө да булчу. Сиз биздин биринчи кардарыбызсыңыз. Сен биринчилерден болуп буйрутма бер анда. Болду. Кыздар сени сага даярдап баштарсы да. Мен кийинки эфирге кийизден галстук тагынчайын. Буюрса 56-56-72 сандары түз эфирде иштеп жаткан эсиңиздерге салып өтөлү. Эгерде Азизага жана Гүлжамалга сурооңуздар болсо, же болбосо дал ушундай мыктан жасалган картинага буйрутма бергиңиз келсе дагы сурооңузду берсеңиз болот. Айткылачы, кандай сүрөттөрдү жасадыңар мыктан? Буга чейин айта кетчү нерсе, канча мык менен, аябай көп өлчөмдөгү мык менен кыргыздын биздин желегибизди түшүрүшкөн, картина кылып. Андан башка белгилүү биздин портреттер дагы тартылган мыкты адамдардын. Биз эсептеген жокпуз канча мык кеткенин, бирок 1 килограмм, 1,5 килограммдай мык алганбыз. Ошолордун баары түгөн. Мыкты ким кагат эми бул жерде? Бул жерде экөөбүз тең азыр үйрөнүп калдык. Биринчи кыйын болду, бирок азыр кичине үйрөнүп калдык. Тажрыйба таптык. Кандай сүрөттөрдү, картиналарды жараттыңар? Мисалы, биз колубузга алсак болобу? Азирет алып көрсөтөлү. Бул жердеги сүрөттө эмнени түшүндүрөт, эмнени билдирет? Өзүнчө белекке берүүгө дагы оригиналдуу экен, э? Муну кичинекей биздин кызыбыз буйрутма берген. Атайын туулган күнүнө өзүнүн курбусуна атайын ылайыктуу оригиналдуу белек кылгысы келиптир. Биз атайын коенок жакшы көрөт экен курбусу, ошондой атайын заказ менен калдык.
Жакшы, абдан сонун, абдан кооз. Биз анда азыр бир музыкалык чыгармага кезекти берели, кыздар. Андан соң сиздердин өнөр тууралуу кеп кылууну улантабыз. Кеттик анда. Таңманай берүүсү өз ишин улантат. Бизде конокторубуз менен кызыктуу маек куруп жаткан учурубуз. Сиздер көрүп жаткан мык жана жип менен ушундай бир сонун картиналарды жараткан Азиза менен Гүлжамал бизде конокто. Айтсаңар, кандай экен, кыйынчылыгы бар бекен бул жумуштун негизи эле? Сүрөтчүлүк өнөр керек бекен бул жерде? Жок, албетте ар бир иш баштаганда кыйынчылыктар болот. Биз биринчи баштаганда мыкты туура кагылбай, колубузду оорутуп, анан жиптер дагы иштин ортосунан үзүлүп кетет, анан андан мындай кылдаттык менен, орусча айтканда аккуратность менен иштеш керек экен. Кылдаттык менен, негизи дароо эле ушул тактап бетине түшүрөсүңөрбү же биринчи билбейм. Биринчи тартып алыш керек. Тартып алыш керек, баракка тартып алып, анан үстүнөн коюп, баракты жыртып алабыз кийин. Анан тактанын үстүнө коюп туруп, анан үстүнө мыкты кагып баштайсыңар. Силер оңой жолун тапкан турбайсыңар. Секрет. Могул ушундай сүрөттөрдөн, ушундай жазуулардан башка дагы мындай биздин көрүнүктүү инсандардын дагы сүрөттөрүн тарталы деген тилектер, максаттар барбы? Инсандардын сүрөттөрүн жок азыр Ага бир аз тажрыйба керек демек, портреттер керек. Ага сүрөтчүлүк өнөр керек. Бизде сүрөтчүлүк өнөр азырынча жок. Эмнелерди чагылдырып жатасыңар мык менен, жип менен? Жаратылышты, дарактарды, оймолор, кыргыздын улуттук оймолорун. Кимдер буйрутма берип атышат? Көбүнчөсү студенттер. Азыр майрамдарда жакындап калды деп ошо студенттер атышат. Жакшы. Бааларын билсек болобу? Мисалы биз New TV деген жазууну канчага сатып алабыз? Азирет экөөбүз. Суну 850 сом. Баасын кантип коесуңар? Татаалдыгына жараша, көлөмүнө жараша, анын тактайдын баасына жараша. Бул такталарды атайын сатып аласыңар, алабыз, кездемелерин да сатып алабыз. Бул такта атайын мык кагууга арналган, атайын заказы менен келет. Абдан сонун. Буюрса дагы алдыда баягы 3D форматындагы дагы сүрөттөрдү тартайын деген ойлор бар. Мол New TV жазыш үчүн канча жип кетти? Көк түстөгү, анан сары түстөгү жипти көрүп атабыз биз, Бул жерде бир рулон кетти. Бир кичинекей жип, Жакшы. Эң сонун. Сиздин сурооңуз бар беле азыр? Кечиресиз, мен сизди бөлүп калдым. Жок, мен суроону бердим. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, кыздар. Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Өнөрүңөр өркүндөй берсин. Рахмат. Жакшы белектерди жасап, ушундай бир өзгөчө кол өнөрчүлүк менен жалпы досторду, жакындарды кубантып, белек берип, анан албетте баягы идеяңар эң сонун, максатыңар ишке ашсын, Чоң рахмат. Ушундай бизге белек алып келиптирсиздер. Терең ыраазычылык билдиребиз. New TV телек. Бизге таштап кетесиңерби? Биз атайын сиздерге белек кылып алып келгенбиз. Эң Абдан сонун. Бизге жакты. Биринчи жумуштарыбыз. Эң алгачкы жумуштарынын эмгектеринин бири бизге телефон чалуу бар экен. Кабыл алып, андан соң маекти жыйынтыктайт окшойбуз, Саламатсыздарбы? Алло, саламатсыз. Угуп атабыз сизди. Азиза Бекмуратова, салам, кандайсың? Мен сенин Казакстанда классташың болом. Эгерде таанып атсаң, биз экөөбүз 7 класска чейин окуганбыз. Атыңызды айтып койбойсузбу? Ошо ийгилик кааламакчымын. Чоң рахмат. Атыңызды атын айтпай калды тилекең. Бирок сиз эстедиңиз, ким экенин тааныдыңыз окшойт. Эстедим болуш керек. Жакшы, мына ушундай Казакстандан байланышка чыкты ошондой, Кандай? Бишкектен же Казакстандан чалды окшойт. Казакстандан. Казакстандагы классташыңыз кандай? Казакстанда окугансыз, Абдан сонун.
ооба айта кетчү. Негизи ооба азыр биздин жакынкы коңшу өлкөлөрдө дагы биздин канал иштеп жатат, тартат десек болот. Андыктан Казакстандан чалса дагы эч кандай таң калбашыбыз керек. Чындыгында. Ал эми бул New TV деген жазууну биз өзүбүзгө алып калабыз. Буюрса телеканалыбыздын музейинде сакталып калат. Силерге чоң рахмат. Азиза Бекмуратова жана Гүлжамал Атакулова бизде конокто болушту. Ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Ал эми таңманай көрсөтүүсүн, жагымдуу музыкалык чыгарма улантсын. Андан соң биз темабыздын алкагында сөз кылууну улантабыз.